Assalamu алейкум, Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалагунда базарындабыз. 18 декабрь 2022 жыл, апта күнгө жекшемби. Матиз унааларын ушул видеодон көрөсүздөр. Азыр ушул видеонун башында айта кетейин деп аттым. Саат 10дон өтүп калды эртеменки. Уже унаалар толуп, базардын ичинде мындай толонгонго байланыштуу шлагбаум жабылып, тосулуп турат. Азыр эми сиздерге адаттагыдай эле баасы такталган матиздерди көрсөтө кете берем. Ушундай чекеден турат. Мынада проходко дагы уже унаалар толуп калган да. Бул жактарда Матиз 2 Өзбекстан 2006 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, без комплектация 300 000 сом деп мына жазылып турат. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Салон корейский кылып жасаптыр. Отуруштары ошо эко кожада, рулю дагы ушундай Матиз 2. Siz kançada otasız? Matiz? 280 000. Mekanika. Ушул Матиз 2 Корея, спрайт түстө. 2004. Заводская механика о? Жок. Переделка болгон, Салон көрсөтөйм. Бул да эко кожада, эки түстө комбинированный. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер, алдын коннектор электро көтөргүчтө. Kim? Алма кагазында бир көрсөтүп коеюн, гидравлика дагы бар. Так. Сиздерденби? Канчада отасыз? 300 Матиз 2 Өзбекстан. 2006 автомат кен да? Заводской автомат. Масляный коробка, коробкасы ресурсы жакшы болот, чем Кореяга караганда. Кондиционер бар, алдын коннектор электро көтөрүштө, гидравлика комплектация деле жакшы. 173 000 километр чуркаптыр. Матиз 2 так, 2005 бул Өзбекстан окшойт, Корея. Корея. Так, алдын коннектор электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, эми Корея болгон үчүн комплектация жакшы эле болот. Коробка автомат 124 000 километр экен чуркаптыр. Ушундай көрүнүштө. Рейлинг, спойлер, ветровиктер дагы бар. Баасы канча болду ошондо? 300 000 атабыз. 300 000. 300 000 сом. Туманниктер да бар. Жетерели. Матиз аябай көп. Айланатын бардыгы эле. Ушул Матиз 50 машина болуп калды чындыгында Матиздер да. 300 000. Матиз 2 Өзбекстан. Сатылып элек бу? 2008 механика, мына көрдүңүздөр. Гидравлика бар. Кондиционер? Жок экен, кондиционер жок экен. Чуркаган 98 000 километр, аз эле экен. 300 000 деп атат бул дагы. Анан ушунун аркасында дагы Матиз 2 Өзбекстан 2008 250 000 сом. Айтмакчы азыр аба ырайы жакшы, жагымдуу эле болуп калды. Бир +10 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Бирок дүндөсү мындай тоң болуп атат негизи. Матиз 2 дагы Өзбекстан бул 2007 270 000 сом. Рейлинг бар. Кондиционер жок, алдын коннектор электро көтөрүштү. Гидравлика бар болуш керек мен оюмча.
270 000 сом. 4 дөңгөлөктен кышкы. Анан бул кимдики болуп калды экен? Бул силерден эмеспи? Канча болуп атат? 330 000. Matiz 2. Өзбекстан. 2007. Коробка автомат экен бул дагы. Ошон үчүн бир аз баасы кымбатыраак болуп атат. Так, гидравлика бар, кондиционер бар, комплектация жакшы экен. Сигнализация? 4 дөңгөлөктөн ушундай куюлган дистерде кышкы протекторлор жакшы абалда, рейлинг дагы бар. 138 000 километр чуркаптыр. Мына аркасында да динамикалар музыканын. Дагы ушул адамга караштуу Matiz 2, бул дагы Өзбекстан. Кондиционер жок. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө. 222 000 километр чуркаган. Гидро усилитель руля бар. Бунун баасы канча болуп калды? Баасы 280. Ошол эле номер, 552 22 40 00. Түшүнүктүү. Эми улантып берели. Силерде эмесми да? Канча деп атасыз аксыр? 220 000. Matiz 2 Европа. Жок, бул бир экен. Европа. Matiz 1 Европа. Бирок көрүнүшү жакшы, тунук, таза болуп көрүнөт. 220 000 дедиңиз, Так. Ачык эле. Эми Европада комплектация жөнөкөй болот, гидравлика деле жок, жөнөкөй, бардыгы тек. Мына айнектер деле жөнөкөй айланмада. Так, кондиционер деле жок мында караганда. Эми жөнөкөйлүгүнүн бир жагы дагы плюс жагы бар. Ошол да күйүүч май азыр кымбаттаган кезде аябай үнөмдүү жүрөт да. Ошол баягы кондиционер жоктугунан, ошо гидравлика жоктугунан баягы энергия көп талап кылынбайт. Ошонун негизинде унадагы азыраак талап кылат бензинде. Так, улантып берели. Могул жерде Matiz 3 Корея 2007 механика 350 000 сом. Корея. Жо, бул Европа экен да? Европа экен. Болду. Сатылып кетсин. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Алдыңкы айнектер электро көтөрүштү. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика барбы же жокпу? Бар экен. Колго терин канча деп болгонда? Айтып бериңиз эми, сатылып кетсин биздин каналдан. 30 берип барам айта. Ох, анакей мына болду. 330 000 берип берем деп 20 000 түшүп берди мынакей, көрдүңүздөр. Көрүңүздөр. Мындай дөңгөлөктөр төртөө тең жайкы ушундай куюлган дистерде. Жакшы, мотор коробка жакшы. Бол. Ишенебиз. Так, анан мына ачып берип койду, көрсөтүп коелу эми атайын. ABS да бар экен мына. Жакшы. Мунаныбы? Matiz 2 бул Корея. 2004 механика. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер, 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Бул не, BES беле? Жок, BES эмес экен, бирок же мындай айнектер неме болгон окшойсуңар, 4 тең көтөрүлөбү? Жакшы. Баасын канча деп атасыңар анда? 280 000. Болду. Кетеле. Matiz 2 мына 200дөн кем уже жок болуп калыптыр десеңиздер, мына Кыргызстан номеринде. Баасы кызыктуу эле. Мына 2011 180 000 сом. Өзбекстан, эми көрүп коюңуздар. 180 000ге ушул турат. Ушул 2011 жылы жаңырактары ошол фаралардын сүрөттөрү өзгөргөн. Эми ошо менен катар эле комплектация жөнөкөй эле, эң жөнөкөй.
Ушундай Матис. Да, мен оюнча бул дагы кеми да болуш керек. Ушун жанында мынандай бордовый түстө Матис 2 Өзбекстан 270 миң сом. Бул да жөнөкөй экен го. Жөнөкөй болуп 270 миң. 180-270 миң, ортодо 90 миң сом. Өзүңүздөр деле эсептеп көрүп коюңуздар. Матис 2 бул дагы Өзбекстан 2010 270 миң сом. Бул дагы жөнөкөй комплектацияда. Ошол кызыл Матис 2 сатылып кетиши мүмкүнбү дейм да. 180 миң дагы деп жазып коюптур, мындай. Реалдуу баалар деле да. Мен оюмча. Төрелчи. Onu сурап көрөм. Матис 2 без комплектация Өзбекстан. 4 дөңгөлөгү тең. Кышкы шыптары дагы бар. Протекторлор эми ошого жараша жакшы болот. Туманниктер. Кыймылдаткыч көлөмү 1 куб болот, 4 цилиндрлүү. 2011. Ассаламу алейкум. Баасы канча деп атасыңар? 350 миң. Кондиционер бар экен. Анда максималдуу комплектация бул. Мына электро көзгү оң капталы. Айнектердин блокировкалары, гур бар. Ушундай. Так, анан канча деп атасыңар Матис 1? Баасы 170 миң сом. Жакшы Матис. Жакшы. Дыйхан окшойсуң, э? 1999. Мотор май жебейт, коробкасы жакшы абалда дейт. Рейлинг Корея окшойт, Корея экен, ооба. Гидравлика, кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч. Ушундай. 170 миң деп атат эми. Так. Матис 2 Корея. 2005 автомат. Рейлинг спойлер. Так, бул ошондо без экен да? Без комплектация. Ошондо 4 айнектен электро көтөргүч, блокировкалар менен мындай эко кожада, кызыл сары айдоочуда чыканак тирегич бар, кондиционер. Ушундай. Машина кейже? 350 миң сом беле? Матис 2 Өзбекстан 2006. Комплектациясын айтып болду. Айнектер электро көтөрүштө, кондиционер жок, гидравлика бар, 161 миң километр чуркаган, 280 миң сом деп атат. Эми навес тарап көтөлү. Ошол жакта да 1-2 Матиси жок дегенде көрсөтөбүз. Мына навес катар жакка келдик. Көрөлү. Болду. Тартабыз. Мынаны? Матис 2 Корея. Жок, убара болбойлу. 2004 коробка механика. Баасы канча? 320 миң сом. Так, кийинкиси. Канча деп атасыңар буну? Канча? 350 миң. 2004 коробка автомат. Корея. Рейлинг спойлер бар. Эко кожада. Рулю да эко кожа. Ошондо без экен да, без комплектация бул. Жок. Азыр кыска эле көрсөтөбүз да биз. Толук маалыматты эгер неме болсаңар сөз түрдө телефон номерин чалып көрсөтөбүз. Ошондон сурап эле алсаңыздар болот. Матис 2 Өзбекстан 2013, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Канча деп атасыңар? 360. О, руль эле башкача го. Спарктыкы коюлуптур да. Жо, спарктык эмес, бул эмненики болуп калат? Рулю. Точно билбейм дейт. Менин оюмча бул баягы
Өзбекстандын несі болуп калат эле, джентраларбы ошондо болуп калабы, кондиционер соңду коюп тур. Башкача болуп көрүнүп калат экен. Канча дедиңиз? 360 миң, бул жакта мынакей базар катуу жүрүп атат экен. Ушул Матиз баланып атабы? Канча деп атат экен? 5 миң талашып атат. 300 канча деп атат? 300ге бер. 305 миң бер деп атат, сатуучу. Аларман 300 деп атат. Мынакей Матиз 2 Корея, механика 2004, 300 миңге чейин көтөрүп тур, бербей атат экен. Катуу сода болуп атат бул жактачы. Кол алышып, мына эми базар жүрүп атат. Навесте деле уна көрдүңүздөр. Уналар сатылууда. Эми бул жакта абал жакшыраак уналар, Матиздер турпалат. Эми ошонун негизинде баасы да бир аз кымбатыраак. Биз да видеобузду жыйынтыктай беребиз. Адаттагыдай эле лайк басып, комментарий жазып, каналыбызды колдоп туруңуздар.